Geografiya 10. klass tema Önürjay geografiyası. İkinci sabak. Kara metallurgiya. Көп жылдар бойы металл ерітүүнүн деңгээли өлкөнүн кубаттуулугун көрсөтүүчү болуп келген. Өткөн кылымдын 70-жылдарындагы энергетикалык жана чийки заттардын кризисинен кийин металлургиянын өнүгүшү кескин төмөндөй баштаган. Биринчи кезекте бул кара металлургияга тиешелүү. 70-жылдардын ортосуна чейин бул тармак тез темп менен өнүгүп жаткан, кийин акырындап темпи төмөндөй баштады. Ошондой болсо да 20-кылымдын аягында, 21-кылымдын башында болот эритүү 800 миллион тоннага жетти. Мындай төмөндөөнүн себеби биринчи кезекте металлды үнөмдөөнүн негизинде, экинчи айлана чөйрөнү коргоо иштери менен байланыштуу. Кара металлургия адатта таш көмүр бассейндеринин базасында калыптанган, мисалы АКШ, чет өлкө Европа, Украина, Россия, Кытайда. Бирок илимий техникалык революциянын убагында тармактын маанисинин жалпы төмөндөшү байкалды. Түстүү металлургия. Түстүү металл илгерделген жана баалуу металлдар эреже катары кен таш аз санда болгондуктан анын борборлорун кен чыккан жерлерге жакын жайгаштыруу ыңгайлуу. Ошондуктан Азия, Африка жана Латын Америка өлкөлөрүндө түстүү металлургия колониялык убактан бери калыптанып калган. Оор металлдарга караганда жеңил металлдардын рудадагы үлүшү көп болгондуктан ташууга ыңгайлуу. Дүйнөдө казып алынган бокситтин 1/3 бөлүгү экспорттолот. Деңиз аркылуу ташуунун орточо алыстыгы 7000 километр. Түстүү металлургия өндүрүшүнүн жайгаштыруу факторлору 2 фактор менен жайгашат алар. Сырыйга багытталган, транспортко факторуна багытталган. Сырыйга багытталган түрү булар: жез касып алуу, Чили, Заир, Замбияга мүнөздүү болсо, ал эми калай казып алуу Малайзия, Индонезияга мүнөздүү. Транспорт факторуна багытталган Батыш Европа, АКШ, Япония. Машина куруу өнөр жайы. Машина куруу өнөр жай тармагы 200 жыл мурда Англиядагы өнөр жай революциясынан кийин калыптанган. Дүйнөлүк өнөр жайда азыркы күндө иштеген адамдардын саны жана продукциясынын наркы боюнча бул тармак биринчи орунда турат. Машина курууга өнөр жайда өндүрүлгөн продукциянын наркынын 1/3 туура келет. Жаңы тармактарда өндүрүштүн өсүшү байкалат. Ал эми эң жаңы тармактарда электрондук өнөр жайы ИТРдин катализатору катары эң тез жана туруктуу өсүүдө. Дүйнөнүн экономикалык картасынан машина куруунун 4 борборлор бөлүүгө болот. Булар Түндүк Америка, чет өлкөлүк Европа, чыгыш жана түштүк чыгыш Азия. Анан 4-үнчүсү болсо бул КМШ. Машина куруу тармактары: транспорттук, айыл чарбалык приборлорду жасоо. Транспорттук: автомобиль куруу, кеме куруу, авиа курулуш. Айыл чарбалык: трактор жасоо, комбайн куруу, транспорттук. Ал эми приборлорду жасоо, эсептөөчү техника, роботторду жасоо, радиоэлектроника. Дүйнө жүзүндө ири автомобиль куруучу фирмалар: булар Ford, Volkswagen, General Motors. Химия өнөр жайы.
20-ыкылым химия өнөр жайынын дүркүрөп өскөн мезгили болду. Машина куруу менен катар бул тармак азыркы индустриянын тез өсүп жаткан бөлүгү. Дүйнөлүк химия өнөр жайынын машина куруу тармагы сыяктуу эле 4 негизги борборго бөлүүгө болот. Булар АКШ, чет өлкөлүк Европа, КМШ, Япония. Булардын ар биринде Толкен химия өнөр жайы, минералдык жез семчиштерди өндүрүү, негизги химиялык продукцияны өндүрүү, өзгөчө органикалык синтез жана полимердик материалдарды чыгаруу өнүккөн. Токой жана жыгач иштетүү өнөр жайы. Дүйнөнүн токой жана жыгаччылык өнөр жайы токой ресурстарынын жайгашуусуна байланыштуу. Түндүк зонада негизинен ийне жалбырактуу дарактар кыркылып, алардын араланган карагайлар, пресстелген плиталар, целлюлоза, кагаз жана картон алынат. Россия, Канада, Швеция, Финландия үчүн токой жана жыгаччылык өнөр жайлары эл аралык адистешүүдө маанилүү ролду ойнойт. Түштүк токой зонасында негизинен жазы жалбырактуу дарактар кыркылат. Бул жакта токой жана жыгач иштетүүнүн 3 негизги ареалы калыптанган. Бразилиялык, тропиктик африкалык жана түштүк чыгыш азиялык. Даярдалган жыгачтар Японияга, Батыш Европага ташылып кетип, калган жергиликтүү элдин отуну катары пайдаланылат. Жеңил өнөр жайы. Жеңил өнөр жайдын географиясында орчундуу жылыштар текстиль тармагында байкалды. Дүйнөлүк текстиль өнөр жайында 5 негизги регион белгилүү. Чыгыш Азия, Түштүк Азия, КМШ, чет өлкөлүк Европа, АКШ. Булардын ар биринде кебезден жана химиялык жасалма булуулардан кездеме токуу жакшы өнүккөн. Ал эми башка тармактар жүндөн, зыгырдын буласынан, жибектин кездеме токуу экинчи катарда. Түндүк өлкөлөрүнө караганда арзан жумушчу күчүнө таянган түштүк өлкөлөрүндө текстиль өнөр жайы дүркүрөп өсүүдө. Өнөр жай жана айлана чөйрө. Адам баласынын өнөр жайга байланышкан аракети айлана чөйрөгө таасирин тийгизет. Жаратылыш ресурстарынын көбү өнөр жайда пайдаланылат. Өнөр жай антропогендик ландшафттардын, Толкен өнөр жайынын шаар ландшафттарынын пайда болушуна себеп болгон. Ошону менен катар өнөр жайдын өнүгүшү жаратылыш ресурстарынын пайдалануунун көп көйгөйлөрүн урчутат. Өзгөчө, бул булганыч өндүрүшкө тиешелүү. Жылуулук, электр энергетика көп сандаган зыяндуу заттарды абага чыгарып, абанын газдык курамын өзгөртөт. Пайдаланган суунун температурасын жогорулатат. Гидроэнергетика салыштырмалуу тазалыгы менен айырмаланат. Бирок курулган плотиналар, суу сактагычтар экологиялык тең салмактуулукту тугузат. Тема боюнча бушуктоо үчүн суроо. Төмөнкү саналган өлкөлөрдүн кайсынысы металлды көп эритет? Кара металлды, түстүү металлды, кара жана түстүү металлдарды. Россия, Украина, Канада, Замбия, Чили, Малайзия, Япония, АКШ.